Muratali би акыл ээси Сартакеге кайрадан суроо салды. Сартаке, чечендик анын мааниси жөнүндө кайсы бир отурушта учкай айтып бергенсиз. Ошондо чечендиктин бир түйүнүн жандырмагын айтпай кеттиңиз. Бул чечендиктин жандырмагы болобу? Чечендиктин көп түйүнү, уругу, кадыр баркы болгон сыяктуу, анын жандырмагы да көптүрдүү, көп сырдуу. Анын жандырмагы маектешкен адамда болот. Ал сөздү таап, акылыңды улап, кептин жүйөөсүн түшүнсө, биринчи жандырмагы. Андан соң маектешкен адам аңдап отуруп, улуу сөзгө маани берип, кадырына терең жетсе, ар бир айтылган сөздүн тамырына толук талдоо жүргүзүп, андан жаңы ой тапса, экинчи жандырмагы. Ошентип орунда айтылган сөз айткан тараптан гана эмес, уккан тараптан да бааланса, баркка алынса, анда сөздүн бейишке чыкканы, деп жооп берген экен Сартаке. Сөздү түшүндүрүү бул көп убакытты талап кылган, мээнетти сураган, тереңдикти каздырган, сөздүн сырын ачкан, адамга жарык тараткан кызмат. Сөздүн ээси бул сөздүн тереңин таанып, сөзгө баа берип, сөздү кармаган киши, сөздү жеткиликтүү айтып ынандыра алган киши, адамдын ой толгоосуна таасирин тийгизчү киши. Сөздүн күчүн, кубатын сезген, жашоодо колдонгон адам жашоосун оңдой билет, жашоонун тереңин сезет. Жакшы сөздөр сүйлөнүп, ынтымакта жашаган үй бүлөдө дайыма жакшылыктар болуп турат. Анткени ошол үйдүн ичиндеги абанын курамы дагы жакшы элементтерге бай болуп, ичиле турган суу дагы өз мүнөзүн жакшылык жаратуучу ыңгайга бурат. Сөз адамзаттын оюн билдирип, максатын чагылдырып турган курал болуп эсептелет. Сөз айтылгандан кийин ал чоң күчкө ээ болот. Сөз кыйраткыч соккуну ошол айткан адамга урат, же ошол адамды Кудайдын ырайымына, сүйүүсүнө татыктуу кылат. Адам сөзгө маани берип, өзүн кемсинткен сөздөн арылышы керек. Сөздүн күчүн эстеп, туура сөздү таап сүйлөш керек. Мен унутчаакмын, мен оорукчаммын, менин акчам жок, менин акылым жетпейт, күчүм жетпейт. Ушул сыма сөздөрдөн арылгыла. Баары жакшы болот. Мен бийикмин, тереңмин, кубаттуумун. Ушул сыяктуу сөздөрдү көп айткыла. Сүйлөгөн сөзүңөр кубаттуу болсун, жүргүзгөн ишиңер калыс, так болсун.